Добушка салып берсин сизге Данмаймонова төрага. Кандай дейсиздер? Сунуш бересиз. Сунуш бердим мен. Туура. Сунуш берсек. Мындай көрсөтүүнүн себеби эмне болот? Себеби бу жерде көпчүлүгүбүз көрүп атабыз да. Болгон иштерди көрүп атабыз. Немеден бошоп атат? Жер комитети да жакшы иш алып барады десин өткөнгү сессияда именно төрага тараптан кысым болгон. Буну кандай түшүнсөк болот? Мындай ал төрага мен жер комитетине бар го. Кысым болгон деген бар го. Сиз менин добушумду немеге коюп бериңиз болду. Азыр болду. Сунушумду коюп бериңиз. Добушка. Кийинки мени туз деле. Мен деле ошол теге каршы болуп атам төраганын эмне себептен бүттүк эле мыйзамды аткарып атат, баарын жакшы иштеп атат. Эмне үчүн ошо орто жолго келгенде бюджет кабылууларда төраганы албаштырып атат, мен ошол түшүнбөй атам. Эми мондайдан да Венстар сөз кылайын. Азыр Данмаймонда Сырат мырза да ошо берүү сунуш кылат. Өз калоосу менен. Мен ойлойм ушул состав баардыгы кетсе да айтайын дегем да, баары кетсин деп. Жаңы состав. Эми жаңы состав келсин депчи. Бир жыл иштешти, иш жүзүндө көрдүк буларды. Бюджет кабылууларда биз кечигип атабыз. Сен акча алдык, тарынбай эле отурабыз го биз. Анда ушун үчүн төраганы кетсин деген бул вообще эле туура эмес. Анан Сыргат мырза өзүнүн решениясы анан Алтынбек кет деген жок. Ал өзү кетип атат да, туурабы? Алтынбектин эмне тиеши бар Алтынбектин айды күнөөсү жок по-моему. Төрага. Жок, биз талкууга өттүкчү өтөлүк. Ошого айтабыз да. Өтөлүк сунуш. Сунуш. Ринатка душман көбөйтүп коюп атасыз да. Ооба да. Сунуш берген душманды көбөйтүп берип атат. Коюп берсин. Давайте мындай четко иш алып баралы. Сунуш берди, сунушуна кошумча барбы жокпу? Жокпу? Добуш кабылбыз, бул дальше кетирели. Тем более мынакей азыр область боюнча эң артта калып, бюджетти бекитпей атканда сиздердин азыркы чечимиңиздер сайылындай опурталуу болуп турат да негизгисинен. Анан негизи бул жерде 31 депутат барсыздар да. 31 депутаттын баарына ыкмар бирдей. Модератор болуп турган төрага экен, бирок төрага бирде мен как айыл өкмөт башчысы менен любой кызматкерин каалагандай башкарам да. Анткени бирок жумушту мен билем. Силерге мыйзам талаасы боюнча элдер шайлардан айкын. Бирок Кудайдын улуу күнүндө, орозо күнүндө муну кылган ишибиз туура эмес. Өкмөт айтып кетип атат, өкмөт менен тыгыз иш алып баратабыз, баарыбыз жерге баратабыз. Кемчилиги жок, иш болбойт, адам болбойт. Анын көбүнчө мен баарыңарды ынтымакка чакырам. Ошо боюнча ишти алып барайлы. Бюджет бекип атат, бюджет боюнча да бүгүнкү күндө район эмес, область эмес, Кыргызстанда бизде талкуу жүрүп атат, бекилбей жатат деп. Ушу бюджетти бекитип туруп, андан кийинки алып бара турган иштерди ынтымакта алып барайлы. Элдин баардыгын азыр кандай сөздөр жетет, уят болот. Мен силерди баарыңарды ынтымакка чакырам. Ушу состав боюнча эле ишти алып бара берели, мен сунушум. Туура. Урматтуу депутаттар, бага идеяларды көрсөтүү боюнча өзүнүн сунушун айтты. Калган эсепелер бардыңыздар, өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды айттыңыздар. Күн тартиби боюнча, бул боюнча колго салып берем. Урматтуу депутаттар, кандай болбосун мыйзам чегинде кетиш керек. Бирок, урматтуу депутаттар, буга чейин мени жакшы билесиздер. Ар кандай кеңешти позициядан колгоп берген. Мындан да көрбөй, бюджет боюнча туура чечим кабыл алынган. Ачык айтып коеюн. Кандай мен айрым коллегаларым кандай ойлосо ошондой ойлосун. Негизи төрага алмашса дагы бюджет ошондой кетиш керек, урматтуу депутаттар. Биринчи күндө сунуштарды токтотоюп, урматтуу депутаттар. Биринчи күн тартиби боюнча Сыргат мырзанын сунушун колго салам, урматтуу депутаттар. Бул боюнча добуш менен чечилет. 16 добуш макул болгондо Сыргат мырзага жумуштан кетет. Анан ордуна кайра биринчи орун азат шайланыш керек, урматтуу депутаттар. Анан өзүбүз өндүрүү токтоп коюп атпады. Телевидение керек. Телевидение керек. Урматтуу депутаттар, күн тартиби менен кетейик. Азыр может депутаттар телевидение керек экен, анан башкы кийим расход кишине неме болуп калса да. Урматтуу депутаттар, келиңиздер. Бүгүнкү күндө биринчи күн тартиби боюнча
Birinci gün tartib, İslam koyuyorsa birinci gün tartibi boyunca birinci Orunbasar Sırrak Mırsa'nı жұмыштан өзүнүн калоосу менен жұмыштан кетүү боюнча мен дагы бир жолу сурап коеюн, бул өзүңүздүн чечимиңиз, арыз жазып бересиз. Ушул боюнча урматтуу депутаттар, добуш коюп, добуш берип коюңуздар. Макул дегендер. Добуш коюлмас. Сынат мырзаны азыр биз добушка койгонубуз өзү турамыз да, өз калоосуна кетип атпайбы? Мен калабай иштеп өзүм мисалы үчүн добушка койбойт да бул Yok gitti de. Arızı ben arız. Doğuşta koymuş da. Çayla oturmuş da. Tanıştık koyduk. биринчи күн тартиби бекители. Sunuş Sırrak Mırsa'dan oldu. Öz kalozu menен birinci orunbasarlıktan ketүү жөнүндө. Экинчиси, урматтуу депутаттар, Ринат Мырзадан сунуш келди. Төраганы жумуштан алуу боюнча калган күн тартиби түшүнүктүү сиздерге. Ушул боюнча күн тартиби беките алайык, урматтуу депутаттар. Башка сунуш жокпу? Ошондо биз кандай маселени кошуп атабыз биринчи күн тартибине? Экинчиден, жаңы келген Мисаил Талаевна мен ишиңизге ийгилик. Мыналарда ишти жогорку деңгээлде биргеликте жакшы алып кетесиз деп ишенем депутаттар. Себеп дегенде өзүңүздөр акыркы кырдаалдарга байкадыңыздар. Муну албетте толук багыт корпус түшүнбөдө дагы бул жерде айрым биздин коллегалар, депутаттар бар, саясатты жакшы билген 5-6 депутат. Аны багыста жүрөгүңүздөрдөн мен айткан сөздү түшүнүп турасыздар. Кандай чечим кабыл албагансыздар дагы өзүңүздөрдүн эркиңиздер, бирок мыналардагы кеңеш ынтымакта кетишибиз керек. Ошол үчүн багыстарда добуш коюлган атында жумуш ордун алуу боюнча, бул боюнча урматтуу депутаттар, биздин регламентте так жазылган 3-төн 2 бөлүгү добуш бериш керек. Ушул боюнча урматтуу депутаттар, добуш коюм, макул дегендер добуш берип коюңуздар. Төрөган жумуштан алуу боюнча. Процедура турамыз кетип атат. Ал бирде жөн эле азыр деген ошол сунушту колдойбузбу? Колдогондор анан ал деген жачылуу добуш болобу, ачык добуш болобу деп анан кетишкен. Азыр сразу эле колдоп сунушту койгондо болбой калдык. Анан кийин плюс 1 менен сунушту колдойбуз. Азыр мында болот. Анан кийин Ботор сапар көтөрүлөт турат, детально түшүрүп коеюн. Азыр 31-дин 16-сы колдосо ачык голосованияда. Анан кийинкиси тайный голосованияга көчүрүлөт. Анан ал жерден келсин деген вопрос коюлат. Азыр биз сунушту колдоо же колдоо максатында эле. Болду. Колдоо. Анан кетсин келсин, кийинки эшиктер ачылат. кетсин эле колдойт. Сунуш деп атат. Ошого жалашпай. Урматтуу депутаттар, төрөганы жумуштан кетирүү боюнча, урматтуу депутаттар, Ринаттын сунушу боюнча, жумуштан кетирүү боюнча макул дегенде добуш берип коюңуздар. 16 добуш менен өтүш керек. Күн тартибинде бекитип алып атсыздар ма? Урматтуу депутаттар, Келиңиздер мындай. Иш алып баралы. Жок. Ринаттын сунушу төраганын иш ордун кароо боюнча болсо. Ошол сунушту добушка кой бериңиз. Карайлы, карабайбы чечиши. ошол сунушка коюп турму? Сиздер кандай сунуш бербейсиздерби? Ошондой сунуш. Азыр кыскасы мындай, кеңештин баардыгы колубуз көтөрүп, Ринат Мырзанын сунушун колдосок деле тайный голосованияга кетебиз. Тайный голосование кетебиз. Бул Ринаттын сунушун колдоо иретинде эле. Анан кетсин келсин, ал экинчи процедура болот. Недоверие. Ал недоверие, ал экинчи азыр эшик ачуу максат. Регламентти алып чыксаңар, регламентти Регламент талабы бир неме салат карашат. Сунуш боюнча урматтуу депутаттар келиңиздер. Ринат Мырзанын сунушун
sunuş түшүнүктүү деп ушул боюнча макул дегендер Карап коюнчу. деген эми кеңеш сессия кандай алып барат, ушул нерселерди үйрөнөлү, тажрыйба топтойлу деген максат болгондо, бирок мен ушул кеңеш менен аралашып жүрүп, мынакей вице спикер кылып шайлап берсеңер бул үчүн ыраазычылык билдирем. Бирок мен мындай кеңеш негизги миссиясын унутуп койгондой деген нерсени мындай бир айткым келет да. Себеп дегенде кеңештин Талас областы боюнча эң калкы көп айыл да ушул Кара-Бур айылы өт. Бирок мынакей мен вице спикермен төрага бар. Былтыркы жылы мына бюджет 108 миллион менен жаңы базар ошол тегеректе бюджет кабыл алдык. Бирок ошол бюджетти кабыл алдыктагы ошонун аткарылышы боюнча кандай иштер болду? Жеринен бир мисалы Чоң Кара-Бурга асфальт салып бердик. Ошол учурда кеңештин депутаттары барып катышканыбызды көргөн жокпуз. Кээ мындай бир кандайдыр бир социалдык иш-чараларда биздин депутаттар бул кеңешпи барып катышпайбыз. Биз мындай өзүбүздүн ички интригалар, майда барат нерселер менен алек болуп калгандай. Ошон үчүн мына инвестиция тартуу боюнча дагы каражаттар өзүбүздүн жергиликтүү бюджетте эле карап башка бир иш-аракеттер болбой атат да. Эми албетте ар кандай себептер болушу мүмкүн, бирок мен туура сизге мындай айтат элем да, ушул нерсени эске алып, биз мындай майда барат нерселерден, интригалардан алыс болуп, инвестиция тартуу, айыл аймактын социалдык экономикалык жактан өзүнө бир мындай ушуларды негиз приоритет катары алып иш-аракет жүргүзсөк деген нерсе. Андан тышкары мына эми караңыздар, мен 6 айга аябай мындай чыйпылыктаганда ушул айылда 2 айылдын ортосундагы бир жол асфальт болуп калдым. Алаш арбут учурунда чын эле айылдарга барсаңыздар, ал жердечи мындай ылай кечиктирген окуялар көрсөң, ал эртең ден соолугуна зыян. Ушундай нерселерди күн тартибине алып келе атабыз, бирок коллегия алып алганбыз албетте. Бирок мындай регламент бунусун да карап атсак, экинчисине карап атсак, үчүнчүсүндө бир караганга мүмкүнчүлүк бар эле да. Мисалы мына жылдын башында бюджетти кабыл алып атабыз. Негизин айталган Кара Суу айылы төрага, урматтуу төрага калыс карап койсоңуз болмок. Себеп дегенде сиз өзүңүздүн айылыңызды киргизип, башка айылдарды мындай бир чектеп койгондой болду да, же болбосо кача биз менен акылдашып койгонубузда, анткени себеп дегенде буга чейинки процесстер акылдашуу жолу менен чечилип келгенде ушул нерсе дагы негиз болуп атат да. Анан эми ынтымак дейбиз, бирок ошол ынтымакты мындай бир кармай турган адамдар керек экен да негизи. Анан ушул бюджеттен мисалы былтыркы жылы ЖКХнын изөө менен 250 000 сомду тиги айылдарга кум шагыл төгүүгө караганбыз. Бирок быйыл Деген бар. Өз караш деген бар. Туурабы? Анан бир болбогон өз караштан көңүл жетип калган. Жабык менен сунуштайт Эч кандай көңүлдөрүбүздү карай жүрөбүз. Берден көңүлдүн кереги деле жок болду. Жок, ачык болуш эмес. Жабык болду, дайын эле шайлоо жабык болду. Жабык болуш менен кетебиз. Ошончо кетирүү болуп аткан болду, ачыгы жакшы да я. Негизи шайлоо тайный болуш керек. Регламент ачык эле болуш менен жакшы да, ачык эле ачык болгондо. Сен азыр регламентти караганы кетишти го. Алып келишсиң көрөлү. Шайлап аткандагы. Шайлоо Шайлап аткандагы. Решение о досрочном освобождении. Төрага от должности принимается на сессии местного кеңеса путем тайного голосования. Решение о освобождении. Для принятия решения о отзыве требуется большинство голосов от общего числа депутатов, как правило. Не менее 2/3, если иное не установлено регламентом. Регламентте калганда 3-төн 2. Регламенттерге көрөйүк. Регламентте 3-төн 2. каралсын деп акыбар окудум да. Урматтуу депутаттар, экинчи күн тартиби боюнча Ринат мырзанын сунушу төраган жумуштан кетирүү боюнча каралсынбы, каралбасынбы? Жок, каралсынбы. Каралсын дегендер добуш берип коюңуздар. Караса кандай депсиз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yarım saat koyacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18. Sunuş öttü. Сапаркан көтөрүшпүсүз? Көтөрдүм деп Жабык өткөрөлү, мен биринчи сунуш бердим. Мен onu жабык өткөрөлү. Ошол сунуш добушуп койдум. Урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, эми кеңеш ушундай экен. Буга кабыл алыңыздар. Бизде мындай болот. Эми өзү азыр ушундай моментте туруп бизчи. Эми ачуу калтырбай, ызылдашпай, бири-бирибизди сыйгылмак менен, эми анан азыр неден ансыз тилекчи иштер болуп турган таза эле бири-бирибизди жаман жакка көрбөй айланып кетпеш үчүн урматтуу менде сунуш туура көрсөңөр акыры жүрөгүңүздөрдөгүнү бересиздер. Жабык деп берүүгө мен сиздерди чакырам. Ошо тынч болот деп бири-бирибизбен оолак болобуз, тынч болобуз. Жабык дегендерге Жабык өтсүн деп сунуш бардым. Биринчи сунуш берди. Добуш берүү. Турган иш орду боюнча жабык дегендер макул дегендер добуш берди. Жабык өтсүн деп дегендер макул дегендер сунуш берди. жабык өтсүн деп 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 сунуш өттү. Мени дайындалды. Азыр жанагы неме өтсүн. Бюллетень дайында деді. Шайлоо учурунда төраган маселеси каралганда танапис жарыяланбайт. Кетип атканда да, келип атканда да. Азыр бизде кийинки шагыбыз кандай болот? Буга чейин төраганы шайлаганда илгерки комиссия бар белет, тиги жакта отургандагы. Төраган шайлаганда ошол комиссия макул болсо чыгып иштесе туура болот. Ошол анткени биз ошо эсептөө комиссиясы деп түзгөнбүз. Канча эсте жок. Комиссиянын арасынан бирөөсү катчылык кылат. Ал убакытта деген башка кеңеш, азыр башка кеңеш. Комиссия шайлашып керек. Ушул кеңештин сурагы азыркы шайлап көргөн Достор, салам. Отман көзім бүгін 13 март 2026 жыл. Біз азыр айлық кеңештебіз. Сессия болот бұл жақта. Азыр төрағаның қызмат ордун кароо боюнча күн тартибине келип түштү. Анан тайный голосование болот деп азыр эсептөө комиссиясы түзүлүп, ошол боюнча иш алып барылды. Буга чейин ошол Алтын Жеңишбек иш алып барып жүргөн. Мен вице-спикер болушум тилекке каршы өз ыктыярыбыз менен вице-спикерликтен дагы кеткенге туура келди. Бүгүнкү акыркы күнкөн тарых үчүн айтып коелу, эстелик болсун деп ошо вице-спикерлик тапшырып, анын биздин ордубузга кайра келди. Калгандар ордунда эле биздин жалпы кеңеш, жалпы депутаттардын 3/1 бөлүгүнүн добушунун негизинде кеңештин төрагасынын ордун кароо боюнча макулдук берилсе, анын орду каралат экен. Негизи регламент боюнча ал тайный голосование болуш керек экен негизи. Анан эгерде 3/2 макул деп добуш берсе, төрага кайра шайланат экен регламент боюнча. Ошол достор ийгилик болсун. Бүгүн 13 март 2026 жыл Карабур айылык кеңешинде быйылкы жылдын эсеби менен экинчи сессия болуп атат. Карабура, Бейсекен, Бакен айылдарынан Чоң Карабура, Кызылазыр, Үч Булак, Карабура айылдарынан шайлап келди. Ошо ийгилик болсун. Мынау список менен чакырабыз. 31 бюллетень болду. Анан 29-уна келесиңер дагы мына жерге кол коюп, бюллетенди алып, мен бул жака кол коюп берем. Анан мына келсинди кичке кылган жокпуз. Тоголоктоп эле койгула, же калсын деген тоголоктоп койгула. Ошондой кылайыкчы, анан кичке нара кетпесин. Тоголоктоп эле койгула. Анан келип туруп жаап, мияка салып кетип. Калсын кетсин да. Сөзү калсын кетсин. Карабур айылык кеңешинин төрагасы Жеңишбек уулу Алтынбек ишенбестик билдирүү боюнча бюллетень.
Анан кетсин, калсın. Toğlakta kol de. Тоголок деп коюңуз. Бир птичка деп коюңуз. Hemen kol koy koyun gel. Сыргак. Чоң иш болот экен го мындай. Оор гана процесс а? Алчаш. Что там? Қандай анан? Жақсы. Айылда не мәселелер, не көйгөйлөр шешилип атат, айтып койчу. Бейшигиктер сурап атат менен. Биздин депутаттар аны интервью алып койчу дейт. Сайттын ордун чечип отурбуз. Көп көйгөйлөр чечип атат бизде. Эл үчүн кызмат кылып атабыз. Иш болуп атабы, жакшы эле? Кудайга шүгүр. Иштеп атабыз. Биздин кеңешке болгон пикириңиз кандай? Кеңешке болгон пикириң кандай дейм? Кеңешке ынтымакта иш алып барсак кошо эле. Көп маселелерди чечебиз. Негизи 31 депутат менен биринчи жолу иштеп атсың болуш керек, а? Мурда 21 депутат менен иштетсиңер. Кандай экен айырмасы? Айырмасы деле жок, жакшы. Жакшы эле. Көп менен жакшы, аз менен жакшы деген сөз да. Көп жакшы да негизи. Жакшы да. Ошо сессиядабыз, короче. Баястан Бейшик айылынан депутат. Биздин эсептөө комиссиясы азыр чечимдерди саноо боюнча оюндап атат. Кеңештин депутаттары. Шайлоо бүттү. Жалгысынан 29 болду. Анын ичинен 21 калсын, 8 кетсин. Мыйзам шегинде болду баардыгы. Албетте ишеним дагы бир жолу көрсөткөн депутаттарга мен абдан терең таанышып билип кетем. Баягы бир күн иштейбизби, 4 жыл иштейбизби, урматтуу депутаттар, сиздер менен биргеликте дагы ынтымакта иштешүүгө даянмын. Дагы иштешебиз. Мындан ары дагы кеңештин ынтымагы, кеңештин абийин көтөргөнгө толук мүмкүнчүлүгүн жасап аракетинде кылам. Урматтуу депутаттар. Албетте саясий бир аз интрига оюндар болуп турат. Баягы адамдын бир кандайча жакшы жакта кетип отуруп, жаман жакта кетип отуруп, муну бир күндө чече албайт кезиң. Буга жылдап, айлап, убакыттар керек экен. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө маалым болгондой негизи эле
Uakıt tuğra uakıtta tuğra çekimde büyüklüğünde kavgalı belirlenirlerge daha güzel olur. Rahmat. Ана ошонун багытын өзгөртүп бергиле. Замена асла. Жилой комплекска мындай кызыл мектеп орлап алып келбейле деп. Жок, бул архитектура ошол жака бизге жүктөп коюп атпайбы кеңешке. Негизи архитектура чечет өзүчө, бирок бизге багытын. Участокта. Кызыл мектеп дегендерде градсовет, наградсовет дегендерге ой берип. Урматтуу депутаттар, азыр чыгар койгондор госрегистр госакты берет. Ал жерге сен там сал депчи. Анан сен баня сал, масла завод сал, замена масла сал деп бербейт. Ал үчүн архитектурага жөнөтөт. Азыр айрым чыгып койсо, архитектура бүгүнкү күндө ошол жердин багытын өзгөртүү үчүн кеңештин дагы негизи өзгөртөөр болмок, бирок кеңештин дагы бир макулдугун сурап атат сөздүн кыскасы. 3 жылбы, 2 жылбы биз кызыл китеп алууга жол ачып беребиз. Мен неге мыйзамды сурап атам? Жайыттан алып жашылдандыруу болбойбу, жайыт менен келишим түзөлдү десем, мыйзамда жакшы билбейм, Берек байке болбойт деп, бирок мыйзамды алып келсе көрөбүз. А бирок түпкү тамыры гипроземден аныктап келгенден кийин бунун түпкү тамыры бул биз кызыл китепке жол ачып берип атыр. Эшигин ачып койдук. Келгиле кызыл китепке бизге. Мен просто неге мен буга каршы чыгып атам? Урматтуу депутаттар, мен алып, арендага алып, жөн ишкерчилик кылып, колдоону берсе, трансформациясы жок эле, айрым жерлер болот. Мен толук колдогонго макулмун ишкерчилик кылганчы. Анан бирок мунапыс неден чыкты эле? Урматтуу депутаттар, мунапыс президенттин мунапысы ушудан келип чыккан. Ар кимге ар жерден уруксат берер, тамсалыр, ар ким ар кандай кылып, этеги бардак болуп, арабыздан эле биз көрүп учурашып жүргөн кишилер этеги соттолуп атыр. Биз бул могу менен бир баланын башын ачып беребиз да, келерки бир 5-10 жылгачы баланын башын ачып беребиз. Ошол үчүн трансформация дегенди кичине кылдатыраак, тагыраак бир аккуратный мамиле кылган сураныч. Зараз ушунча жер 14 күндө силерге жооп келиш керек. Сиз билесиз, бирок арыз ээлерине силер айтпайсыңар да. Ал коюп, чыта коюп кете бересиңер, Карал элек, булар чоёсуңар, нары жерге айтетесиңер. Тоготор жерин айтыңыз, кандай? Тоготор жеринен муну жакшылап иштеп чыккыла, анан алып келгиле. Полный. Жергиликтүү менен ал жердин баарын ээлеп алып отуруп алыштын биздин максатыбыз жок. Ал жерге канча мээнет керек. Азыр эми ушул процессти эртерээк кылсак, эртеңки күнү какой-то 1% болсо да биздин мамлекеттеги продуктовый коопсуздукка бир жардамыбызды тийгизет элек. Азыр бул жерден азыр биз ушул жерден келип алып эле Кировканын ортосунан же бир жерден деп аткан жокпуз да. Ошондой эле комитетте өткөндө түшүндүрүп бергенбиз биз. Кайсы жер экен, кандай жер экен, эмнеге тоскоолдук болот, эмнеге тоскоолдук болбойт, населенный пункттан канча алыстык, жыт деген маселе азыр 21-кылым уже. Аны химический эме менен эле элементарный перекис водород менен эле жытын кетирип коесуң. Ал элементарный нерсе, если жытка дейт турган болсо. Населенный пункттан 1 километр нары жакта турат. Санитарный зоналарын баарын туш-туштарын карап туруп ушул жер адистерди уруксат мен ушул проектти алып келгенден кийин жер адистер ушул жерге кылсаңар болот деп туруп анан жер комитетке алып келип атабыз да. Азыр алып туруп Түшүнүктүү, баягы мындай кыскача жооп берип койсоңор, мындай комитет неге таптыңар? кече астын кайрылса отурумдачы. Биз отурумда карадык. Анан кийин кайра неме болуп да жеринен көргөн жокпуз, жеринен көрөйүк деп кайра артка комитеттин мүчөлөрү колдогон жок, ошо менен колдоп атат. Хорошо. Өзүдө буйрса Сөзүңүздү бөлүп коеюн азыр. Дак ушундай жерге, ушундай ситуацияда жер комитетинин адистери санитарный зона канча болуш керек? Кандай жерде билбейт да булар азыр. Кайра эле биз азыр Белегакиге барабыз да. Азыр ушул нерсени кайра эле Белегаки менен чогуу барабыз, жеринен барып көрөбүз, чогуу Белегакиди алып барабыз. Буйрса депутаттардан барат, барабыз. Битке сабыр болуп турубуз эми ушундай болуп калды, жеринен көргөн жок. Америка мен түшүндүм, мындай болуптур. Кече сиз бул жерге комитет келгенде түшүндүрүп айтып бардыңыз. Бирок комитеттин мүчөлөрү бүгүнкү күндө 9 адамдан турат. 9 адамдан турат. Бизде мыйзам боюнча 5 адам формуланы жумуш алып берет. Баягыстан айтышы боюнча бүгүнкү күндө калган мүчөлөрү биз көргөн жокпуз, макул эмес деген нерсени айтты да. Ошондайдан кайра чыгып кеткен бирсе ошол экен. Бирок
жаратылышка байланыштуу, кургакчылыкка байланыштуу бир суу ичет, ичпесе жок, мынчанчы числого чейин, ошондуктан деп бир негиз бериш керек. УОЗдуку же АУКныкы жөнү. Андан кийин айыл чарбага карайт бул жер. Департаментке. Айыл чарбанын жетекчисин жазыш керек. Урматтуу төрага жазабы, кеңешке жазабы, кайрылыш керек, өкмөткө айтыш керек. Биз бир аукцион койдук, өтпөй койду. 2 койдук, өтпөй койду. Мына 3-сүндө мынакей силерге кайрылып отур. Балким мунун баазы түшсө өтөрдүр деп, алар бизге кайрылыш керек. Анан биз ошонун негизинде анан түшүп кете берейин. Ошол туура иш. Мен дагы кайталап кетем. Азыр негизи жок. Азыр бул жерде азыр кара сөз менен кетип баратыр. УОЗдун начальниги берсин, тиешелүү. Департамент берсин, аукционго койсок эч ким албай атыр деп, конкурска койсок. Анан кийин биздин жолубуз ачылат. Каалаганда колдонот. Урматтуу депутаттар, 30%, 20%, мүмкүндө 10% деген бар. 10%га түшүп берди. Хорошо, мен түшүнөм. Кемчилик бүгүнкү күндө ошондой канча бир контурлардын арыз түшкөн, калганы түшкөн эмес. Аны да моюнга алып коюш керек, урматтуу депутаттар. Себеп дегенде, баягы мыйзам чегинде кеткен жакшыраак баардык нерсечи. Анан бирок бүгүнкү күндө суу действительно ал жерге мынакей азыр оозда иштеген акебизде келип, бул киши да түшүндүрүп берет болуш керек. Мындайча айтканда, бир суу барса барат, барбаса барбайт. Бүгүнкү күндө комитет ошо Бакыяндын дыйкандарына жакшы шарт түзүп берейин деп 10%га түшүп бергендин себеби ошол да. Кемчилик албетте болот, бирок айрым контурлардан гана арыз келипти. Бирок мунун баардыгы айланып келип туруп, урматтуу депутаттар, коомчулук өкмөткө акчасы бизге түшөт. Биз кызыктар биз болушубуз керек да. Албетте айыл чарба конкурска бере берет, өтпөзө дагы бере берет. Алардын жумушу ошол. Карасаңыз, мен айтып атпайм, негиз керек деп айтпайсызбы? Кагаз келип түшкөн деп. Кагаз келип түшсө, мисалы, мен көргөн эмесмин. Балким сиз көргөнсүз, дагы бир группа бирөөлөр көргөн. Группа комитетке жөнөткөнбүз, комитетте толук маалымат. Мисалы мындай да, ошо негиздин бардыгы төрага. Бирге андай сиздин бир чистичный күнөөңүз бар. Кайрылуу, арызбы, не келди? Ошону кошо чакырууга тиркеп коюшубуз керек болчу коркунучу. Анан биз баарыбыз таанымал болмокпуз. Алыш менен жана УОЗдун бар экен да көрсө деп. Мен мисалы биринчи жолу кортам азыр. Чын. Бирок бул жер замечанияны туура кабыл алабыз. Бирок негизи бул мен айткан нерселердин баардыгын бүгүнкү менин коллегаларым жер комитет муну менен түшүндүрүп иштер кылыш керек болду. Көртөрөга деп бүт кысымга кабышты дейин. Биз жанагы эмелечи, бизде мисалы үчүн бюджет комитетке караганда расчётко берилет да. Туура. Мондайда да кийин эми жаңы төрага жаңы комиссия шайланды, жаңы мүчөлөр шайланды. Ошода ондай кордун чыгардачы, расчётко полный берсеңер. Яктачы, ошондой жанагындай негиздер бар. Тиркесе сүйлөшкө туура келип калды. Ал жер боюнча мындай да жер суу келет же келбейт деп бекен айтып атпайт. Бекен неме бияктын 80% билем десе мен Бакыянын да 80% билем. Ал суу тетири алып келет да суучу. Ал сорго келет. Ал жер айдалбай какырап туруп. Ошол жерге мен сыргакты күнөөлөбөйм. Сыргак айтып отур. Мен жаш болчумун. Биринчи жолу сессия алып бардым. Ушунун мыйзамдуулугун карап берип коюңуздар. Ушул жерден чечип берип коёк, чогуу чечейик деп суранып атат. Ошол үчүн сиздерден суранам. Билген нерсебизди айтайык да, жашоонун татаалдаштырбайык да, жазсын убакыт келип калды. Жашынакай алып чечип берип коёк. Адам тышкары, Кировкадан келген. Мен билбейм, кайсы жерлерди сурап атканын мен да чындап түшүнгөн жокмун. Бакыянга келгенде мен түшүнүп аттым. Көп кишилерди кыйнай бербей, колдон кезде өтө турган нерселерин ушул жерден бат эле чечип берип койбойбу, орозонун жакшы күнүндө адамдарды кыжалат кылбай, жашынакай алып чечип берип койбойбу. Балдар бири-бирибизге эле адеп атырылып, жаман сөздөрдү айтып, орозо келчиликте наркотик сөзгө кетпейт. Канча пункту ушул боюнча урматтуу депутаттар сунуш түштү. Макул дегенде добуш коем, добуш берип коюңуздар. Бирөө мектептики, бирөө биктики. Бир добуштар. Бир добуштар. Неме? Таласбек сунушун айтып коюңуз. Сунуш 4 менен 10. 4 менен 10.
10 demeyin. Talqu bitmedi. 4 menен 10. 4 menен 10. Doğuşma koydular. Birden koyun. Қатарынан эле койбойсуңар, резко Уақытты алып атасыңар, тура эмес жол атат да. Сунуш ушундай түштү. Четтен каралганда кой берле дейт. Урматтуу депутаттар, Сотто карап коюңуздар. Аваз мырза. Мен сунуштап элем бюджет деген талкуу болбайлы жүз орун колдоп койду. Мен да сунуш баратам, сунуштар бар. Бұл сұлыш та. Бұл сұрышыңыз кейінгі сөз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, мынакей бюджет бөлүккө да эң орчундуу бөлүккө келип жеттик. Бул боюнча мынакей комитетте отурум болду, ооба. Отурумда мен дагы болдум. Талаш өрсекте, талаш тартыштар олдашылган. Агай. Менен кеп алса, мен турам эле болсуман сөз чыкса кечирип болот. Алдын ала. Жашына жерде сүйлөп атам, ачууланып атсыңар да. Толуктуулар балдар. Мен айтып коюшум керек, анткени эл мени карап туруп, мени күтүп атат. Бакыян эле. Ана мен айтарым да, бүт жерде көчөлөрдүн баардыгы ал туура нерсе. Баардык көчөлөр оңдолуп кетсе, алдан жакшы болот. Бирок биз өзүбүздүн көчөбүздө эмес, бир айылдан экинчи айылга бара турган окуучулардын көчөсүн оңдолайык деген эле сурануучубуз болчу да. Адам да бизди калтырдыңыздар да. Азыр мен сүйлөп атып оюмду да жоготчу. Анан кийин былтыр чоң карабура алганда, чоң карабура мен эле алгам. Бир эле гектар асфальтты алганда километр асфальт алганда ошо менен эчтеке алган эмес. Биз бөлүп кеткенбиз. Бул кара burada кеткен. Үч тараптын депутаттары Алтынбек асфальттын базы өзүн. Кичкирокко базы өзүн. Бирок жана акчаларды бизге берсин да, биз да бирке карагайлар тартып алайык, башка жумушубузду кылып алайык деп отуруп да. Анан эгерде ушул жерде калыстык, баарыңыздар калыстык үчүн келгенсиздер, баарыңыздар ошончо кишинин арасынан сайлапчы. Эгер калыстык көрсөңүздөр, мен ойлойм да ушул тамчылак менен Бакыянга азыр зарыл болуп турда 1 километрчи. Ушуну карап, эгер болсо колдоп берип койсоңуздар жакшы болот эле негизи. Анан кийин дагы экинчи сунушумда, эгерде ушул бойдон эле кетсин десеңиздер, жанагы макул болсоңуздар, жанагы алган кишилер өздөрүнүн 1 километрдин эле алдында калган акчасын Бакыянга берсин. Анан биз да бирке жумуштарды кылып калайык, туура түшүнүңүздөр, төртөөбүз туруп, эл карап туруп, орозо келчиликте бири-бирибизге жаман сөз, акырат сөз айтпайык. Эмне себептен жанагы биринчи мемлекет чыгып атат. Ал жанагы биз нааразычылыгыбызды көрсөтүп эле ошодон чыгып кетти бунун баардыгычы. Нааразычылыгыбызды тең бөлүшөйүк, тегиздикти карап койгулачы деп эле суранычтан эле ошол нааразычылык чыгып кетти да балдар, чындап келгендечи. Анан кийин мен силерден суранат элем. Бакыянга карап коюңуздар. Ушу менен эле бекитип койгонуңуздар, сураныч.